баардык нерсе оңой эле келгендей болуп калат да. Дагы бир суроо. Кундуз кандай келин? Айта бериңиз ачы. Эме дейм эми умная, образованная, красивая. Эки кыздын энеси Нурсултан кайнемдиги половинкасы. Буюрса эме блогер болуш да оңой эмес. Мен ойлойм, что сен эмгекчил келдиң деп. Азамат ийгиликке жетет. Келин катары кандай? Бир келин катары баа шкала менен айтканда 4кө сальса жетпейсиң. Ача бергиз. Эмнеге? Эмнеге эчтеке жардам бербейби, авкат болбайбы? Эми келиндик эмен айтып атырмын да, салыштырып атам. Кызматка? Кызматта. Так өзүм как ишкер айым катары сонун. Сен эле маңдайыма туруп суроо берсең. Жеңе, айылда жашаган келиндерге 3 бир совет. Биринчиси издениш керек. Эмнени издениш керек? Окуш керек. Өзүн издеш керек. Адам өзүн издеш керек, окуш керек. Экинчиси үй бүлөдө бири-бирине көнүш керек го дейм. Көнүш керек да. Күйөөңүн характерине, апаңын характерине чыдаш керек, көнүш керек. Чыдаш дейм, айта берет чыдыктып. Көнүш керек да ошого. Эме бири-биринин характерин түшүнүш керек дегендей да. Үчүнчүсүчү кыймыл аракет кылыш керекпи? Ошо кыймыл аракетти, ошо жанагы эме да, жаңы нерсени өздөштүрүп, изилденип. Жаңы нерсени изилдеп аракет кылыш керек да. Мына коом заман талабына, мисалы келиндер айтып атпаймынбы, жана азыр мисалы санарип мезгил болуп атат, ошону изденип акча таап кетсе болот да, негизи. Болот. Конечно, болот да. Только аракет кылыш керек да. Жеңе, айылда келиндер кантип акча табышат? Сүт сатабы же эмне кылып иштесе болот? Эми да основной жана гос жумуштар аз эле негизичи. Мисалы бир чоң кийген айылда бир эле мектеп, бир эле ФАП, бир эле мисалы ишкана аз да, 2-3 эле. Эми аларга айыл алышат. Үйдө отурган келиндер көп да толтурат. Аларды ошо кирешеси мал менен, жер менен, бирок анын баардыгы үй бүлөгө чачып келген асыл болуп калат да. Башка жактан да киреше издергенде болот. Азыр келиндер жакшы, жанагындай оригами, жанагындай. Оригами ал эмне? Оригами деп коет го, жанагы колдон ар нерсе жасап. Мисалы бышырып сатып атат, печёныйларды жанагындай самын жасап сатып атат, азыр жана кооз буюмдарды жасап сатып атат келиндер. Бул деле кирешенин бир булагы болуп калды го. Аз да издениш керек да аларды дагы. Торт жасаш да оңой эмес мисалы. Сүт сатып акча табышат, жумуртка, курут. Мал менен да, мал менен айылда основной. Достор, мен жеңем бул айылдын мектебинин директору болот. 6 баласы бар. 5 кыз, 7 балаңыз бар, 6 баласы бар, 4 кыз, 2 уул. Жеңе, кантип кайын журт менен жашап, мектепте иштеп, директор болуп, ушундай ийгиликтерге жетише алдыңыз? Спать некогда. Да? Аны айтсаңыз, ушу чыныгы ушу формула успеха, сиз директорсуз да. Эме да. Эмгекте учиться деп айтат го, ошондой окуш керек, издениш керек. Кантип эми жетиштиңиз? Төрөп дагы кайнене, кайнатаны карап, анан сизди жакшы келин деп макташат да, кайнатасын жүзгө чыгарды деп. Ошо мотивация берген адамдардын мотивациясы менен жашап жүрдүк да. Кыйын, бирок өтүп кеткенден оңой да сезилер. Өтө кыйын. Уктаган күндөр толтура болду, бирок чыдаш керек да баардыгына. Издениш керек, өсүш керек алдыга. Жаш келиндерге эмне деп айта аласыз? Айтышат да, айылдамын, мен иштей албайм, үйдө кайненем менен, балдар менен деп. Андай эмес да. Негизи бирок үйдөн да поддержка болуш керек да. Үйдөн дагы. Сизге ким поддержка берди? Жолдошуңузбу? Ал түштөн кийин деп койбойм. Апабыз аябай поддержка кылган атабыз. Кайната семинарларга, курстарга көп бардым. Конкурстарга көп катыштым. Ошондо үйрөнөсүң да. Жөн эле окуганда эч нерсе келбейт. Özgölürdü bilmeyim bir ok men üçün
üçün originalsın. Мен үшін жаралғандайсың, сен жердегі жаралған айсың. İzdеп жүріп тапсаң да сүйімді, мендей сүйген таба албайсың. Еш уақытта бүркілбесін қабағың, жұлдыздардай жайнап жүрші жамалым. Көздеріңден көрдім келечегімді, башқалардан башқачасың. Аға бір қарап, қайрамаға бір қарап, санаға салма жаным. Маға бір күліп, қайраға бір күліп, қызғаныр балшы жаным. Аға бір қарап, қайрамаға бір қарап, санаға салма жаным. Ya.
Коробкага салып коюңуз эме. Лишниядан. Чаны. İşte kirgiz. Достор, мына печёночный котлет. Монтип саласың. Анан монтип бышырасың. Монтип бышкандан бүттү муну. Ылкы салат. Печёночный котлет. Я его буду полить вот его. О, классно. Дай. Отыр, жебейле коем. Бол, жаап кой. Жаап кой, бол. Ага. Жанагы босок ташыган бир көп илеген бар го, чоңураак ошону бассаң да болобу? Я. Болды, көп эмесе бол. Жакшылап чап ала, бышпай калат ала. Аны менен болбойт. Бышат болгон кырышка ушулкен эмес. Башка. Леген жалпы бетине. Жанагы босок ташыган көп илеген бар го, чоңураак. Автобуста быйыл эрте эле актап койдук. Пока что эки комнатабызды эле актадык. Былтыр баарын актаганбыз, 10 комнатадан бөлөк. Быйыл эки комнатаны эле актадык пока что. Бир маалда эле кечки маал болду, саат 8-би 7-лерде мынтип колумда кармап тургам, жанымда өзүм сиздерден улуураак бир эже бар болчу. Анан атап кармап турган. И бул жанагынтип жөтөлүп баштады.